Негизи Ош шаарында ушундай арттагы көрүп турганыңыздардай 3 белгини туура эмес койгон. Ошол бойдон турат. Бул качан тартылган ошол бойдон эле өзгөрүлбөптүр. Жана ошондой эле мына мосттун түбүндө азыр сиздерге көрсөтөмүн. Ошол мосттун түбүндө машиналар кирип атат, унаалар токтоочу жай деп ичине жазып койгон. Бирок токтой берет, как положено деп акча алышат. Жана ошондой эле знактарды кирбесин деп коюп койгон. Бирок түшүнбөйсүң алардын кылган кылыктарыначы. Муну жакында эле биздин Ак Тилек аттуу блогерибиз ушул нерсени тарткан болчу. Ал жеткен эмес окшойт. Биз дагы бүгүн ушул маселени козгоп, сиздердин алдыңыздарга алып чыкмакчыбыз. Видеого лайк басып, ушул видео роликти таратып коюуну унутпаңыздар. Жана биздин каналга жазып жатканыңызда да абдан туура жазылуучулардын катарына кошулуш үчүн подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагында коңгур ошондо басып коюңуздар. Видеону толук көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Анда эмес, жакында эле Мерс аттуу үлгүдөгү унаа менен биз ошол парк жака киргенбиз, ошол жерге унааны токтотуп, как положено акчасын бергенбиз. Бирок ошол жерден чыгып бара жатканыбызда бизди милиция кызматкерлери кармашкан. Бирок ошол жерден кармап, бизге токтом жазып, ошол жердечи. Анан акчасын ушул өзүңөр төлөйсүңөр 500 сом деген штраф салышкан. Бирок эмне үчүн ошондой знак коюп койгон, ал жака кирбесин депчи. Машиналардын баары ал жерде турат, бирок ал жака киргенден кийин дагы акчалар. Негизи ал нерсе туура эмес. Ошондуктан сиздер киргенден кийин акча бербей эле чыгып кете берсеңиздер болот. Албетте болот. Бирок айта кетчү нерсе, гайдерге дагы сиз акча бербешиңиз керек. Себеби бул нерсе туура эмес койгон. Ошол нерсени тактап булар менен талашып тартышышыңыз керек. Мыйзамга дал келгенден кийин качан гана ал знактарды өзгөртүп, ошол бар знактарды туура койгондо гана анан гана сиз акча төлөсөңүз болот мамлекетке. Себеби бул бардыгы туура эмес болгондугу үчүн ушундай нерселерди жасап жатышат. Менчик деп атат, бири болсо мамлекетке карайт деп ар ким ар нерсени сүйлөп атышат да. Азыр сиздер Ак Тилек аттуу биздин блогердин видео ролигин көрөсүздөр, ошол жерден толугу менен түшүнөсүздөр. Азыр болсо бул жерде өзүңүздөр көргөндөй 3 жол белгиси турат. Бул госко туура эмес, госко туура келбейт, бирок бул экинчи маселе. Бул жерге кирүүгө мүмкүн эмес, бирок ичинде унаа токтотуучу жай жайгашкан. Болгондо дагы акы төлөнүүчү унаа токтотуучу жай. Кирип көрөбүз. Ассаламу алейкум. Могул жер кимге карайт? Мэрияга карайбы? Бул жеке менчикке өткөн дешет го. Түздөн түз мэрияга карайбы? Сизге ким айлык төлөйт? Мэрия төлөйбү? Мага ушу Умар деген бала. Умар деген бала? Умар деген бала неме кылган эмес бул жерге? Аренда калган да, анан сиздерге берген туурабы? Ошол номерин бере аласызбы? Байланышсак. Мен эмес, ол эле Бексултан деген бала. Бексултан деген бала. Кайсы онал нар жактагы мосттун астындагы парковщиктерденби? Жок, ошол мына жерде стоянка бар го, тоже платный. Ошол жердеби? Бул жерден акы төлөнөт, канча сом менен аласыз? Мен эмне салып бергени берет, 10 сомдон алам. Канча жер берген берет, бергени качып кетет, көрүшкө көрсөтөт. Сөгүнүп кетет, уят кетет. Шакаласып кетет. Неме өз негизи мына жер унаа акы төлөнүүчү жай болгондуктанчы бул жерге автоунаалар кирип атканда атайын жол белги коюлуш керек да. Бул жерде акы төлөнүүчү унаа жай депчи, чтоб киргенге чейин уже адамдар билиш үчүнчү. Андай нерсе коюп бербедиби сиздерге? Берген жок, ошо шеф неме лоя коюштурушкан аренда түгөт. Бизге аренда канча түгөт? Биз ошо күндө 300 Улар деген дедиңизби? Умар деген. Умар, эгер Умар байке, эгерде сиз бизди көрүп жаткан болсоңуз, сиз менен байланышканга аракет кылып көрөбүз. Эгерде байланыш албай калган болсок, ар дайым микрофон сунганга даярбыз. Дагы бир нерсени эскертип айтчу нерсе, эгерде мына ушул жер унаа токтонуучу жайга кирүүчү жер деп биле турган болсок, анда мунун четине жогорудагыдай эле знак коюш керек, мындай.
Анын жанына куду ушундай акы төлөнчү унаа жай деген жол белги коюлуш керек. Андан соң гана мыйзамдуу акча талап кылынган болот. Ага чейин эгерде сиздер автоунааңыздар токтотуп, бирок акчаңызды бербей чыгып кетсеңиздер, демек сиздер мыйзам бузган жоксуздар десек болот. Азыр бул жакка да барып көрөбүз. Бексулан кесизби? Немени Умар деген майкенин номерин издеп жүрөт элек десеңиз. Тилекке каршы уюлдук телефонун көтөргөн жок. Эгерде кааласа биз ар дайым микрофон сунганга даярбыз. Ошентсе дагы дал ушул посттун астындагы унаа токтотуучу жайларга ушундай жол белгилер коюлганда гана мыйзамдуу болот деп эсептейбиз. Биз бул тууралуу шаардык мэрияга дагы айрылып көрөбүз. Бизде ошондой учур болгондо биз гайлер менен биз дагы талаш тартыш кылганбыз. Ошондо гайлер бизди вообще эле ынамай койгон. Себеби баары бир мыйзам буздуңар деп туруп алган. Биз макул болуп 500 сом ошол немеге төккөнбүз. Нарушение кылганыбыз үчүн, бизге кирип кеткенибиз үчүн баары бир төккөнбүз. Азыр биз ушул маселени толугу менен козгоп, ушул видеоролик чоңдорго жетип барыш үчүн лайктарыңыздарды басып, аябай видеону болушунча таратыңыздар.